Оразанын шарттары қанша жауапқа қарап айтқанда, жана алар кайсылар? Баарыбыз билип алалы. Канча шарты бар жана алар кайсылар эгер болгон болсо? Оразанын шарттары биринчи жеме-жүйдөн сактануу. Андан кийин көздүн шахваттан сактоо, дененин кумарынан сактануу. Үчүнчүсү ниет кылуу. Ушул оразанын шарттары. Жооп бүтү. Кошумчалуу ким? Көжүү. Эмесе туура жооп. Оразанын шарттары. Биринчи очередь Аллада мусулман болуш шарт. Бала 6 жашына жетиши керек. Акыл эси ордунда болуусу, ораза кармоого чамасы жетүү жана албетте тургун болуу 5 шарт бар экен. Эмесе суроо. Ораза кармабай коюуга жол берген себептер. Ораза кармагонго сапарда болсо, ооруп калса, же өтө карып калган адам болсо, аял кишиге айыз убагында жана никас убагында кармоого. Жооп туура. Үчүнчү суроо, имсак деген эмне? Имсак. Суроого кошумчаанда жандамай десек болот. Оразада сууга бассейнге түшсө, гусул кылса болобу дейт. Оразаны бузуучу нерселерден сактануу деген мааниде болуш керек. Сөздүн мааниси. Биринчи суроону, экинчиге жооп бере берсеңиздер болот. Оразаны сууга бассейнге деп түшүп суунун үстүн чөм болот, суунун астына кирип чөмгөнгө болбойт. Кулакка суу, мурунга суу кирип кетиши ыктымал. Башы суунун үстүндө болуп калган суунун астына кирсечи? Болот анда. Болот. Туура. Алла разы болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен силерге эки нерсе таштап баратам деп айткан. Ал эки нерсенин кармасыңар эч качан адашпайсыңар деди. Ошол эмне болгон эки нерсе? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силерге мен эки нерсени калтырып жатам. Ал биринчиси Аллахтын сөзү Кур'ан Карим, экинчиси менин сүннөтүмдү билген кармасаңар, силер жаңылышпайсыңар. Жооп туура. Мусулмандардын жамаат менен курган биринчи мечити. Мусулмандар жамаат менен курган эң алгачкы мечит. Куба мечити. Жооп туура. Бахира ким болгон? Христиан аалымы. Жооп туура. Акыркы суроо, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям канча жашында апасы менен чогуу атасынан бейиттин зыярат кылган барган? 6 жашында зыярат кылган. Машалла. Хандак деген согуш болгон ислам тарыхында. Пайгамбарыбыз согушка катышкан. Ошол Хандак деген согуштун дагы башка аталышы бар. Бирок ошол эле маанини берген. Ошол аталышы кандай? Башка аталышы Асхаб согушу. Асхаббы же Ахзаббы? Асхаб. Эки штанга С же Х. Аза. Туура жооп. Бирок толуктап койсок жакшы болот. Асхаб, Ахзаб депчи. Биз эми арабча билбейбиз деп көз жумуп коюп атабыз, бирок арабча билгендер чыдабай кетет эми. Салатул хауф деген намаз кандай намаз? Салатул хауф деген намаз кандай намаз? Түшүндүк сөз. Калатырлануучу согуштун алдында Забур Рита согуштун алдында Пайгамбар сахабалар менен окуган намаз. Коркунучтуу анан калатырлануучу деген. Туура. Жооп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Египетке
Elçi kılıp kaysı sakalanı jönötkön. Geçiverdi. Египетке Хатим бин Раби Балтаны жөнөткөн сахабаны. Maşallah. Allah razı olsun. Çok torak. Сұрақ. Алтындың нисабы, өлчөмү. Канчага жеткенде зекет берилет жана канча пайызы? Канча пайыз зекет берилет şu алтында? Vakit bitkende ulamızda belli koyun. 85 gramga жеткенде котлет 85'e жеткенде жана проценти канча? 20%. Siz elde bankrot bulundunuz. 2,5 Агай 85 грамм алтынга жеткенде ошонун 40 теңгеси зекетке берилет. Ошондо канча пайыз болуп калат? 0,5% болот. Çok turan esnaf faizi imенно. Turaktan biri 2,5 faizi. Birinci tura aytmadı, yok aytkan sözüne gözüne beken turu var mı? Assalamu alaikum. Amansыңбы калайык. Айтулуу кыргыз кызымын амандашып алайын. Денсаулык тилеп сиздердин баардыгыңарга ийинип салам. Кайталанып тамазам. Учкан куштай бир жыл өттү карасам. Билип билбей канча күнөө кетирдим. Тазаланып калайынчы Рамазан. Уктаганым ибадатка бааласам. Сүйлөгөнүм таспих бул деп санасам. Дем алганым зикир десе жараткан. Сени менен болгум келет Рамазан. Күнөө жолун тороюнчу Рамазан. Мүнөзүмдү оңдоюнчу Рамазан. Жүрөгүмдү ороюнчу Рамазан. Сени менен болоюнчу Рамазан. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Поздравляем вас с наступившим месяцем Рамадан. Желаем вам всего наилучшего, крепкого имана. Как говорил наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, если кто от чистого сердца будет совершать намаз и вспомнит Аллах, то все его грехи будут прощены в этот месяц Рамадана. Мы желаем вам благословенного Рамадана и желаем, чтобы все ваши молитвы были приняты. Алхамдулиллахи Раббил Аламин, нуханникум бикудуми шахри Рамадан. شهر الخير والرحمة والغفران شهر الحب والتراحم والتواصل كل أمين وأنتم بخير. I congratulate all the faithful Muslims on the beginning of the holy month of Ramadan. I wish Allah's mercy, forgiveness, grace, salvation. May this holy month of Ramadan be a broad path for you to strengthen your faith. May your prayers be heard and accepted by Allah, and your generosity will return to you with the most valuable gifts, health, love, and family well-being. Allah razı olsun aябай жакшы аракет кылып кыска убакыттын ичинде ушунчалык деңгээлде даярдансыңар. Кээ бир суроолорго чындап эле төрдө турган агайларыбыз да ойлонуп калды, бирок силерден жооп автоматтан чыгып атканы бул Айсуле эжеке сизге рахмат дейчү, ушундай кыздар тарбиялап. Ушундай биздин эжелер, ушундай карындаштар, апалар көбөйө берген болсо кыргыз коому тез менен иншалла оңолот. Birinci bölümünde жаңы группалар катышты, биз адашпасак эле. Экинчисинде бир жыл, 2 жылдан бери окуп келаткан эски группа дейбизби, ушундай группалар катышып алышты. Эми бул жерде таймашуу деле эмес, болгон эмнени окудук, эмнени үйрөттүк ошону бир көрсөтүп коюу гана. Бул жерде сабакка кызыкпай жүргөндөргө дагы бир дем болуш максатында эле болуш керек. Ушул программанын негизги максаты. Birinci bölümde imamlılar menен takva группасы катышкан. Эки жактын тең аракети күчтүү. Ошол азыр имамдуу менен таквалардын капитан командасы дейбизби, жетекчиси дейбизби, бул жакка чыксаңыздар. Экөөңүздөрдүн тең аракетиңер жакшы болду. Бир
нерседен күчтүү болсо, экинчи нерседен алсызыраак болуп, ортолук натыйжа тең болуп калды. Allah razı olsun, belirgin kut olsun, bирок bu сумканын içinde акчадан башка эч нерсе жок болуш керек. Ошо атырып бөлүшүп аласыңар, ушпай иншалла. Экинчисинде чыдамсыздык менен күтүп аткан ыкыластуулар анан калима группасы. Аттарыңар аябай жакшы ыкыластуулар, ыймандуулар, таквалар, кыскасы группалар. Биринчи саламдашуу Куран, монолог, сира, салават, фикхтардан турган жооптор болду. Балды айтып берсең ошондо калсыраак болот дейт да. Сиздер да эсептейсиздер да доктор. Саламдашуу. Ыхластуулар 4. Ахли калима 5. 5 койгондугунун себеби өзгөчө бир мындай жаңылык киргиздик десек болобу, сиздер деле көрдүңөр. 4 тилде айтты да. Биз акыркысын бирок түшүнгөн жокпуз. Эмне тууралуу айтты? Агайлар ойлоп калды, биз эмне деп атат депчи. Макталуу болуш керек деп күмөн кылабыз. Куран окуш боюнча ыкыластуулар 4. Анткени тажирдерден бир-эки жерден келе аксап калган. Ахли калима Куранды дагы жакшы окуду, тажвидди дагы кайдасын келтирди. 5. Монологтон ыкыластууларга кайрадан 4. Ахли калимага уже айтпаса деле белгилүү болуп калды. Басым жасасак болот 5 тилде. 5 деген баа бердик. Сиздер чоң бир немеге чыгып айтып аткан болуп калсыңар. Суроо жооптор боюнча сиро пайгамбар өмүр баянынан ахли калим ыкыластуулар 5. Бирок буларга өзгөчө ушул нерсеге катуу даярданып, суроо этегине чыгып элек жооптосуздан жуулуп айтышты. Ошон үчүн биз аябай жакшы даярданышты сиро боюнча. Алла разы болсун. Бирок эки тараптан эле ахли калимадагы 5. Ыкыластууларда да ахли калимада. Фикх боюнча ыкыластуулар 4, ахли калима 5. Эң акырында салават. Ыкыластуулардын салаваты өзгөчө болуп, хор менен ырдаганлыгы үчүн 5. Ахли калимадагы салаваты жакшы болду. 5 койдук, бирок буларга өзгөчө басым жасап эске алдык да ошол жерде. Жалпы жыйынтыктап алганда ыкыластуулар 26 балл, ахли калима 30 балл менен 2-орунда калды.